7 fevralda Жеңишбек Шермович таңкы рейдте келип, 11 fevralга чейин эскертүү берилген. Бирок тилекке каршы биз эскертүүнү 11 fevralга чейин эскертүүнү карабай, бул өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп атат. Бүгүнкү учурда биз өз негизи 11 бузушубуз керек эле, бирок биз эми буга адамгерчилик кылып ушул мөөнөт берсек дагы эле кыймылдабады. Ошондуктан бүгүн биз бардык бул жерде водоканалдын жетекчиси, рейстин жетекчиси, газдын жетекчилери, УМСтин жетекчилери, бул жер МАПтын жетекчилери бардыгыбыз келдик. Бүгүн тиешелүү иштерди жүргүзүп, биринчи очурда сууну үзөбүз. Суу менен канализацияны үзүп бериңиз. Газды үзөбүз. Андан кийин светти үзүп туруп, биз уже үстүнөн баштап бузуу иштерин баштайбыз. Алда элдик жыйында Манас Ата айылдык аймактык башкармалыгында жыйын болгондо ушул жердеги жашоочулар буга чейин бузуу иштерин баштап, бирок аягына чыкпай аткандыгын, дагы санитардык нормага туура келбегендигин айтып чыккан. Ошон себептен Жеңишбек Шермович өзү таңкы рейдте жетекчилер менен келип туруп, ичине кирип бул домдун өзүнүн створу менен бузуу тапшырмасын берилген. Протокол тапшырма берилген. Биринчиден, экинчиден бул жерден Аношина көчөсү жолдун расширениясына кирген. Быйылкы жылы жолдор башкармалыгына жолдун расширениясына кирет. Ушул жерде өзүңүздөр билгендей биринчиден пробка болот. Мына жерде жашоочулар көптөн көп суранып атат. Ушул жердин пробкасын подвалындагы баягындай санитардык нормага туура келбегендигин көптөн бери айтып келген. Бүгүн мына убакыт келди. Азыркы учурда протокол тапшырма бардыгыңыздарга берилген. Ушунун негизинде азыр толугу менен бузуу иштерин баштайбыз. Өздөрү бузуп албаганына байланыштуу. Биринчи үчүн снос болуш үчүн коопсуздук светти үзүп бериңиздер. Баягы биздин рабочийлерге баягындай болбосун. Газды ошол эле учурда газды өчүрүп бериңиздер. Анан эле суу менен светти өчүрүп бериңиздер. Себеби көп жерде снос болгондо суу чыгып баягындай болот. Ошолондо башка сунуш неме болбосо баштай берелик анда иште. Масалиева 17 домдун тургуну болом. Көп жылдан беричи ушул мыйзамсыз курулган немелер боюнча биз аябай арызданып эле келгенбиз. Көп жылдан бери арызданып келгенбиз. Жашоочуларга ыңгайсыздык жаратат. Ушул жерде кафеге келген тамагы жакшы деп келет адамдарчы, өз негизи келет. Анан бирок мына жерде пробка неме жок, стоянкасы жок, машиналар катарына туруп алат. Адамдар эртең менен балдарын алып алып садикке жөнөгөндөр өтө албайсың, бияктан машина кетип атат, бияка да машина туруп алат. Ыңгайсыздык жаратат бизгечи, чындыгын айтканда. Анан бир канча жыл башта өрт чыккан. Мына Алмансурдан өрт чыгып, жителдер бардыгыбыз атып, түн жарымда качып балдарыбызды көтөрүп алып эшикке чыкканбыз. Коркунучтуу да, мындайча айткандачы. Анан эми кечегиде шаардын мэри Жеңишбек Токторбаевич келип, эл менен жолугушуп, анан биздин көйгөйүбүздү угуп, ушул киши биздин немебизди чечип берип атат. Биз өтө ыраазыбыз. Ушуга чейин арызданып келген жашоочулар бир да чечкен эмес, бир да шаардын мэри чечкен эмес. Анан ушул кишиге өтө ыраазычылык айтабыз, өтө ыраазыбыз. Ушул полный эле Ош шаары ыраазы. Себеби мыйзамсыз курулуштардын бардыгын жок кылып атат. Биздин эме сөзүбүз жетип, келип ушун чечим чыгарып кетти. Бул жердегилер ушул жерде нан таап аттык электейт. Ырыскын каяктан бергенин Кудай Таала өзү билет. Башка жактан деле берип коет да ырыскынычы. Бир эле ушул жерден эмес, ушул жерде ишчилер кечекиде ошондо нааразы болуп атышат. Биз ишсиз калдык депчи. А бул жерде жашоочуларды ойлош керек да. Житель, элди ойлош керек да. Рахмат чоң Жеңишбек Токторбаевичка өтө ыраазыбыз. Жаңы жылдын алдында өрт чыкты бу жерге. Өрт чыкты эле, эмесин жителин чакырып, башчысын чакырсак, бизди мен сүйөй койду. Коңгардан келгенин кылып алгыла деди. Акырынан мэрге кайрылганга мажбур болдук. Мэрге кайрылдык, мэр туура чечим чыгарып берди. Таракан басып атат, жык. Биз да жакшы жашашты каалайбыз да, таза жашаганды. Мынакта өрт болгон, буякта өрт болбоду эле, буякта жаңы жылдын алдында өрт болду. Биздин коопсуздугу да балдар баары өзү чубат жыңайлак жылаңбаш чыгышты бу жерден жүгүрүп. Өрттөн коркот да, газ бар жерде атылып кетсе эмне болот деп. Кампирлер, чалдар жашайт мына мачитке каттаган. Нерден өтө алышпайт, нер жык пробка эле. Машина эле эмне өтө албайт нерден эч ким.
değil.